Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу Куран үйрөнүүчү мусулман бир туугандар. 7-сабакка келдик. Бул сабакта Каусар сүрөсүн арабча кантип жеңил окуйбуз, ошол тууралуу сабак кылабыз. Анда биз сабакты баштадык. Сабактан алдын даттагыдай видеого жаңы кошулуп жаткандар үчүн албетте каналга подписка кылып, видео менен бөлүшүп, лайк басып коюуңузду суранабыз. Анан окуунун методу менен бир аз тааныша кетели. Окуунун методунда устаз окуйт, сиз жакшылап угушуңуз керек. Устаз ар бир бөлүк, ар бир муун, ар бир тамга кандай окулат, сиз жакшылап көңүл буруп туруңуз. Анан экинчисинде устаз менен чогуу кайталашыңыз керек. Ар бир бөлүкчөнү так чыгарышыңыз керек. Анткени Курандагы кайсы бир бөлүкчөнү сиз туура эмес чыгарып алган болсоңуз, улап окуганда деле аны туура чыгара албайсыз. Ошондуктан улап окууга шашпаңыз. Алдын ала айта кетели, биз бул сабакта Курандын ар бир бөлүкчөсүн туура окууну үйрөнөбүз. Ар бир бөлүкчөнү туура чыгарууну үйрөнөбүз. Анткени ар бир бөлүкчө туура чыга турган болсо, буюрса Курандык толук сүрөнү окуганда дагы толук сүрө туура чыгат. Эгерде ар бир бөлүкчө туура эмес болгон болсо, анда улап окуганда деле аны тууралап кете албайбыз. Ошондуктан жакшылап угуп туруңуз, анан жакшылап ээрчип кайталаңыз. Эмне деп айтып жатат, ошону окшош турганга сөзсүз аракет кылыңыз. Үчүнчүдөн өз алдыңызча окуңуз. Мындайча айтканда, сизге өз алдынча окуганга мүмкүнчүлүк, мөөнөт берилет. Ошол мөөнөттө экранга чыккан жазууларды сиз өз алдыңызча окуп турушуңуз керек. Анда биз сабакты баштадык. Сиздер жакшылап угуп туруңуздар. Бүгүн Каусар сүрөсү бардыгыбыз эле жаттаган болсок керек. Өтө кыска, жеңил сүрө. Бирок бул сүрөдө биз жеңил деп ойлогондон бир аз башкачараак, кыйыныраак көңүл бура турган жерлери бар. Ошондуктан ошол жерлерге азыр басым жасап түшүндүрө кетебиз. Көбүнчө биздин каталар кайсыл жерлерде болот. Ошол каталарды тууралап окуй турган болсок, анан намазыбыз мындай оригинальный намаз болот да. Албетте оригинальный нерсе неоригинальный нерседен айырмасы болот, туурабы? Ошондуктан биздин окуп жаткан сүрөбүз оригинальный Куранга туура келүүсү үчүн аны дагы туура окушубуз керек. Аны кириллица тамгадан жаттаган боюнча же башка тамгадан жаттаган боюнча окуп жүрө бере турган болсок, алар башка тамгаларда араб тамгаларын чагылдырып берген эч бир тамга жок да. Англис тилинде деле мисалы үчүн Хамзаны чагылдырып берген эч бир тамга жок. Орус тамгаларында деле айнды чагылдырып берген тамгалар жок. Ошондуктан Куранды жаттасаңыз, сөзсүз түрдө ошол арабчасы менен жаттаганга аракет кылышыңыз керек. Транскрипция деп азыркы күндө чыгып жатат, бирок ал транскрипция немелерден баары бир андай тамгаларды биз мектепте да окуган эмеспиз. Анан ал тамгаларды баары бир голос менен хынын үстүндө бир точка келсе же хынын астында сызык келсе, аны ха кылып чыгарасың деген эч бир ал тамгалардын Маалим Сани китеби да жок. Аны китеби болгон күндө деле ал тамгаларды үйрөнүү бизге кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан арабча тексттен гана үйрөнгөнгө аракет кылышыңыз керек. Анткени Куран араб тилинде түшкөн, араб тилинде жазылган. Ошондуктан арабча тамгалар менен окулат. Ошондуктан ушундай неме кылганга, арабча тамгадан туура чыгарып окуганга сөзсүз аракет кылып, башка альтернатива издебей эле койгонго аракет кылсаңыз жакшы болот иншалла. Анда биз сабакты баштадык. Каусар сүрөсү. А'удзу биллахи минаш-шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына жерде эмне деп турат? Өзүңүздөр Маалим Саниде өткөндөй Хамза белгиси турат. Демек Хамза белгисин биз чыгарышыбыз керек. Биз бул сүрөнү эмне деп жаттаганбыз? Кыргызча текстте Инна атойнакал каусар фасолли ли роббика ванхар. Ванхар дегенбиз, Инна шанияка хувал абтар деп жаттаганбыз. Бирок андай эмес. Бул сүрөнүн окулушу сиздер менде окугаңыздар, сабакта албетте сиздерге тапшырма башкача, бөлүк окушуңуздар керек болот. Бул сүрөнүн туура окулушу негизинен кандай болуш керек? Инна а'тойнакал каусар фасолли ли роббика ванхар. Инна шаниака хувал абтар. Эми көбүбүзгө кыргызча тексттен жаттаган көбүбүзгө биринчи менен экинчинин эмне айырмасы болду деген суроо болуп жаткан болушу мүмкүн. Окшош эле окудуң го депчи. Албетте окшош эмес, айырмачылык бар. Эми айырмачылыктарга көңүл буруңуздар, жакшылап кетиңиздер. Биз инна деп жаттаганбыз, туурабы? Инна атойнакал деп. Бирок чындыгында бул инна атойнакал эмес, бул и. Көрдүңүздөрбү? И менен инин айырмасы бар. Ин деп окушубуз керек да. Ин
нә деп созушубуз керек. Инна атайнакал деп муну созбой да коюшубуз мүмкүн. Бирок муну созушубуз керек. Көрдүңүздөрбү? Алиф турат. Алиф тургандан кийин биз муну созушубуз керек. А муну болсо инна дебей, муну инна деп хамзаны чыгарышыбыз керек. Хамзага дагы бир жолу басым жасай кетейин. Араб тилинде ушундай хамза деген тыбыш бар. Бул албетте 28 тыбыштын сиз тамгаларды жаттап атканда жазылган эмес, бирок бул Малимзанин китебинде өзүнчө тема болуп келген. Эгерде күн көрбөгөн болсо, Малимзанин сабактарын көрүп чыксаңыздар болот азыр. Хамза деген тема бар. Ал 25-чи сабакта болсо керек эле, мен билишимче. 25-чи сабакта же 21-чи сабакта болуш керек эле. Ошол жакта көрсөңүздөр чыгат. Ин деп чыгарышыбыз керек. И менен инин айырмасы бар дегенбиз, а? Иде и деп коесуң да. Иде и деген башкача тыбыш менен чыгат. Хамзанын кээде фатхалуу а менен үндүү болуп келген түрү бар, алда адан айырмаланат депчи. Алхамду ага дагы келебиз буюрса. Аузу дегенде мисалы үчүн ошол иштетилет. У менен унун айырмасы бар. У аны дагы мисалдарда буюрса өтөбүз. Ошондуктан жакшылап караңыздар, хамзанын ошол 3 аракетте окулуусу и у. Сөзсүз и деген же а деген же у деген дабыш, ошол тыбыш чыгышы керек. Ошого жакшылап көңүл буруңуздар. Ошондуктан моногу жерде инна деп өткөтпөңүз эми. Эгерде сиз хамзанын бар экенин көрүп туруп инна деп өткөтүп аткан болсоңуз, анда мисалы үчүн нан деп жазылып турган жазууну көрүп, ныны көрүп туруп, бул ныны сиз п кылып окуган сыяктуу болуп калат да. Нан деп турса пен деп окусаңыз болобу, же бан деп окусаңыз болобу? Маани бузулат турабы? Нандын бандан айырмасы бар. Ошол эле сыяктуу инна менен иннанын айырмасы бар. Инна деп окубаңыз эми. Кыскасы айта турган сөз, сиз инна деп вообще окубаңыз. Инна хамзага көңүл буруп, инна Моногу жерде дагы хамза жакшылап караңыздар. Моногу жазуулар сизге албетте майда көрүнүп аткан болушу мүмкүн. Биз азыр экинчи бетке өткөндө булардын баардыгын чоң кылып берем, ошондо да кайталайбыз, деп хамзадан айынга секирдик. Кой. На. Кал. Кау. Фер. Фа. Сол. Ли. Роб. بي ك ون حر إن ن شا ني ك هو والأب تر. Мен азыр сиздерге мындай эле окуп берип койдум. Кээ бирине тамгалар көрүнбөй эле эмне айтып атат деп кыжалат боло бербесин деп. Эми биз чоңураак тамгага өттүк. Жанагы сөзүмдү дагы бир кайталай кетейин, Моногу мен жанатан бери ин деп хамзаны чыгарыңыз деп аткан сөз ушул. Моногу белги көрдүңүздөрбү? Моногу хамзанын белгиси. Эгерде ушул белги алифтин же воудун же я тамгасынын астында же үстүндө келип калса, аларды сөзсүз түрдө хамзага алмаштырып окушубуз керек. Аны и деп окуп койсок болбойт. Ошондуктан инна деп хамзаны билдиришибиз керек. Эми бул жерден ин деп эле жазылып турат. Мунун эч кандай неси жок. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Ошондуктан биз муну ин деп кармай турабыз. Негизинен бул бир эле тамга болуп келген. Мындан кийин алиф келген, бирок сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ныны экиге бөлүп койдум. Анткени таштит келген тамга эки муунга бөлүнүп окулат. Жакшылап билебиз ушуну. Эсибизге түйүп алабыз. Ошондуктан ин деп биринчи муунду айтам, на деп экинчи муунду айтам. Ин на. Мени менен кайталаңыздар, уже мен сиздерге биринчисинде эмне кылып бердим, көрсөтүп бердим. Эми мени менен кайталай турган учур келди. Кайталаңыздар. Ин деңиздер. Ин деп аткан болсоңуз, кайра тууралаңыз. Ин на созуңуз. На
ин, на, Үчүнчү оор сөз келди, карасаңыз хамза менен айын чогуу келип калыптыр бу жерде. Жогоруда биз хамзаны чыгара албай кыйналып атсак, эми айын дагы келип калыптыр. Эми муну кандай дейбиз? Муну кыргызчада биз не деп жаттаганбыз? А тойнакал деп өтүп кеткенбиз. Көрдүңүзбү? А тойнакал эмес, бул аны чыгарабыз биринчи хамзаны. Ага айынды кошобуз. Депчи. Деп чыгарабыз. Мен жогорку сабактарда да сиздерге машыгуунун жолдорун үйрөтүп кеткен элем. Азыр дагы айта кетейин, ошондой кылып машыгыңыздар. Албетте, могу айын тамгасын айтуу бизге оор. Бул тамга бардыгыбыздан эле оозубуздан жеңил чыга бербейт. Анткени биз бул тамгага машыккан эмеспиз. Бул тамгага биз машыккан эмеспиз. Биз өзүбүздүн тамактын ортосун айын тамгасы чыга турган жерди башкарып көнгөн эмеспиз. Мээбиз ал жерди азыр жакшы башкара албайт. Ошондуктан айын тамгасын айта албай эле ук деп кыйнала беребиз. Бирок ошого жакындатып келип, ошол нерсени машыктырып көндүрүшүбүз керек. Деп айта албасак, деп көрүңүз. Ошого жакыныраак жактарды кызып бууп көрүңүз тамактан. Бирок значит дей албасаң, деп окуй берсең болот экен. Эми мен мындан ары инна актойнакал каусар деп окуй дебеңиз. Анткени бул сиздерге машыгуунун бир көнүгүүсүн айтып атам. Актойнакал десеңиз маани туура эмес болуп калат. Сиз эмне деп окуңуз? Деп келатып, эми жакындатыңыз бир аз айынга. Дегенде бирок бул деген үн тамакка тийгенде чыгып атат да. Эми ошону тийгизбей бууп көрүңүз. Депчи. Деп анан бир аз чыгып калгандан кийин ошого хамзага айынды кошосуз. Ошондо кантип чыгат? Эми көпчүлүгүндө жеңил эле чыгышы мүмкүн. Бул кээ бир чыгара албай кыйналган бир туугандарга айтып жатам. Кыйналсаңыз ошентип аракет кылып чыгарсаңыз болот депчи. Эми баягы албетте адам сразу эле штангыны көтөрүп кетпейт да. Ага чейин бир топ бутуна качка берет, колуна качка берет, ошентип отуруп, анан кийин отжимание кылат, турникке тартынып отуруп, анан секинден баягындай 200 кг, 150 кг штангыларды көтөрүп калат. Ошол эле сыяктуу тамагыбыз дагы бул тамганы азырынча көтөрө албай атат, бирок сиз ошентип машыга берсеңиз, азаздан аракет кылып, тамактын ал жери иштебесе, бер жагын иштетип аракет кыла берсеңиз, иншалла тамагыңызга качка пайда болот дагы, булчуңдар жакшы накачанный болот. Анан булчуңдар жакшы накачанный болгондон кийин мээңиз дагы ошол булчуңду жакшы башкарат дагы, тамактын ортосу менен кеңири келе жаткан абаны кысып туруп айын тамгасын чыгарып каласыз. Депчи. Той. Эми мына жерде биз дагы көңүл бура турган нерсе, сиздер да жакшылап кайталаңыздар. Той деп эле мындай той, кыргызча той деп коебуз да. Андай кыргызча той дебейбиз. Я тамгасы чыга турган жер кандай деп өттүк эле? Ким өтө элек болсо биринчи сабактан махраждар тууралуу тема келген, Малим Сани сабагында. Ошол жака кирип көрсөңүздөр болот. Малим Сани сабагынан я тамгасы кайсы жерден чыгат дегенбиз? Я тамгасы тилдин ортосу менен таңдайдын ортосунан чыгат дегенбиз. Ошондуктан ошол жерге жакындатып кармайсыз. Той депчи. Той деп оозуңузду созуп туруп албайсыз. Той деп тийгенден кийин эриниңизди ылдыйга тартасыз. Той деп чыгышы керек. Той. Той. То тамгасы да чыгышы керек, жоон болуп, Той. Куранда ошентип келген, кичинекей созулма тамга менен келген, Ошондуктан деп созосуз. Кел. Кау. Мына жерде да бизде ката бар да. Кандай ката бар? Кав деп жаттаганбыз, в менен. Кав эмес, кау деп жатташыңыз керек. К-а-у. Кау. Оозуңузду, эриниңизди не кыласыз? Чоёсуз, чурчуйтуп туруп, кау деп айтасыз. Кау. Фару. Анан көрдүңүздөрбү? Бул жерде с менен жазылган эмес, син менен жазылган эмес, фа тамгасы менен жазылган. Тилиңиздин учун үстүңкү тиштин учуна тийгизип туруп, фару дейсиз. Фару. Кау фару. Кау сар деп жаттаганбыз. Кау сар эмес, фару. Мунун фа тамгасы экенин көрүп туруп, сиз дагы эле с кылып окуп аткан болсоңуз, анда сиз дагы жанагындай нан деген жазууну көрүп туруп,
ны б кылып окугандай кеп сөз окуп атасыз да. Бән депчи. Мен бән алып келдим десе, бәнің не дейт да? Туура эмес түшүнүк пайда болот, туурабы? Ошондуктан бул жерде фә тамгасы менен турабы? Эч кандай кыйынчылыгы жок. Тилиңиздин учун чыгарыңыз дагы тиш үстүңкү тиштин учуна тийгизип туруп, фәру деп окуп коюңуз. Кау фәру. Мен сиздерге баштан баштап окуп берейин. Ин на. Менин аркамдан кайталаңыздар. Ин на а той на кал кау сару. Ар бир бөлүк туура чыгышы керек, көңүл буруңуздар. Ин деген жерде сиздер дагы ин дешиңиз керек. На деп созсом, на дешиңиз керек. А деп тамак менен кыссам, сиздер дагы а дешиңиздер керек. Той деп кармасам, той деп сиздер дагы эриниңиздерди ылдыйга тартышыңыз керек. Тойду айткандан кийинчи той депчи. На десем, на деп созуңуз. Кал кал деп жаттаган болсоңуз, эми мындан ары кафканы көрдүңүз дагы кал деп окуңуз. Кал кау кау сару десем, сару деңиз, сар дебеңиз эми. Сару. Ин на а той на кал кау сару. Көрдүңүздөр, кийинки аятка кеттик. Фа үстүңкү тиштин учун астыңкы эринге тийгизип фа дейсиз, Фа сол ли эки ли бар. Фасол ли робика ванхар деп жаттаган болушуңуз мүмкүн. Бул жерде эмне экен? Эки ли бар экен. Фа биринчи фа дедим, анан сол деп кармадым, таштит бар да. Сол ли роб би ка ван хар. Биз көңүл бура турган жер монагы ван, биз муну эмне деп жаттаганбыз? Ван дегенбиз. Үстүңкү тишибизди кадимкидей алып келип туруп, астыңкы эринге чаптап туруп, ван деп жаттаганбыз, Ван депчи. Ван эмес эми бул. Вауду чыгарабыз, оозубузду чоебуз дагы. Ван дейбиз. Ван. Анан ван хар дебеңиз. Ван созулбайт, Ван деп эле сразу ныга өтөбүз. Ван хар. Анан муну биз не деп жаттаганбыз? Хар дегенбиз. Эми мунун ха тамгасы менен жазылгандыгын көрдүңүз. Эми сиз хар деп окубаңыз. Хар. Ха тамгасы чыкпай кыйнап жаткан болсо, Малим Сани сабактары бар ушул эле каналда. Малим Сани деген плейлистте жазылган. Ошол жерге кирип 9-чу сабакты көрсөңүз, ошондо ха тамгасына кеңири машыгуу үйрөтүлгөн. Хар. Фа сол ли роб би ка ван хар. Бирок сиздер мынтип мага окшоп бат окуп бербеңиздер сабакта. Сабакта сиздер фа деп дем алып, сол ли роб би ка ван хар деп бөлүп окушуңуздар керек. Анткени сиздердин көзүңүздөр менен тилиңиздер араб тамгаларына толук синхронизация боло элек. Ошондуктан сиздер эмне кылышыңыздар керек? Ошол толук неме болгонго чейин, бири-бирине көнүшкөнгө чейин ушинтип бөлүп окуп турушуңуздар керек. Эми кийинки аятка кеттик. Ин на ша ни а ка ху вал аб тар. Мынау аятты эми жакшылап караңыздар. Бизде көп кеткен ката ушул аятта эмнеде кетет? Албетте баягыдан бери айтып келаткан инде кетет. Ин деп окуйбуз. Ошону жогоркудагыдай ин деп окушуңуз керек. Ин. Анан муну
Inna sha деп мұны созамыз. Бұл жерде ешқандай созылма тамамен жазылған емес. Біз мұны инна ша деп оқуымыз керек. Оқу башымыз керек еді. Инна болды. Bir ile hareketменен оқисыз. Инна ша ни көрдіңіз бе? Біздің ең чоңдағы бір қатауыз ушул жерде болады да көбінше. Көбінше біз не деп оқимыз мұны? Инна шанияка дейбіз. Шанияка емес, бұл хамза. Малим Сани китебинде хамза темасында кеңири түшүндүрүлгөн, яның үстүндө хамза келип калса, ал я болуп окулбайт, ал хамзага алмашып кетет деп жаттаганбыз, окуганбыз. Ошондуктан муну шани дегенден кийин сразу сиз деген үндү чыгарышыңыз керек. Бул жерге я, ый деген тамгаларды, тыбыштарды такыр кошпоңуз. Деп окуңуз. Ша ни ка. Көрдүңүзбү? Ша ни ка. Ни бар, ниден кийин эле бар да. Ни ка. Ни деп созбоңуз дагы муну. Ша ни ка депчи. Ша ни ка. Көрдүңүзбү? Ушул жерге жакшылап көңүл буруп машыгыңыз. Кайра кайталаңыз. Ша ни ка. Эми муну көрүп дагы ша ни яка деп кошкон болсоңуз, анда сиз мисалы үчүн бычак деген сөздү окуу жазылып турса, сиз быйчак деген сыяктуу болуп каласыз да, көрдүңүзбү? Ый жазылбай турса эле ыйды кошупчу. Бул жерде эч кандай и жок, демек сиз эми ийни кошпоңуз. Мен кыргызча же кириллицадан ушинтип жаттагам дебей, андай эмес, эми арабчадан жаттаңыз. Ша ни ка. Ху вал хувал деп окуганбыз туурабы? Хувал дебеңиз, эми муну ханы чыгарыңыз. Анткени ха экендигин көрдүңүз. Ху вал тар. Ху вал тар. Башынан баштап караңыздар. Инна ша ни ка ху вал тар. Муну биз не деп жаттаганбыз? Кыргызча немеден, тамгадан аптар дегенбиз. Аптар эмес эми. Аптар деп окубаңыз мындан кийин. Анткени биздин кириллица тамгада калкаланы чагылдырып бере ала турган тамга жок. Мейли ал тамганын үстүндө сиз бир сызык коюп коесузбу, точка коюп коесузбу, же болбосо тырмакча белгисин коюп коесузбу. Алипеде андай тамгалар келген эмес да, биз алипеден баары жаттаган эмеспиз. Мектепте алипеде ушундай тамганын үстүндө мындай тамга келсе, абы деп калкала кыласыңар деп окуткан эмес. Демек андай тамга кыргыз тилинде жок, негизинен жок. Бул араб тилинде гана бар. Ошондуктан жанагындай транскрипция жазууларга көп азгырылып, ошолорду альтернатива кармабаңыз. Арабча тамгада б турат, б тамгасы турат, б тамгасы сүкүндүү болсо калкала болот деген эрежени билесиз. Ошондуктан не деп окуңуз? Деп окуңуз. Тар. Деп кармаңыз. Калкала дегенде биз мурдагы Малим Сани сабагында да кеңири түшүндүргөнбүз. Биринчи сабакта кутубу жады деген сөздөгү коф, то, б, анан жим, дал деген ушул 5 тамга эгер булар үнсүз болуп келсе, үнсүз болуп дегени мондай сүкүн келсе, аракет келбесе, фатха, дамма, касра келбесе, анда алар не болот дегенбиз? Алар калкала болуп секирип окулат дегенбиз. Деп эриниңизди эринге тийгизип туруп, сразу кайра аркага секиртесиз. Мисалы үчүн топ жерге тийип туруп, сразу кайра үстүгө асманга секирет, ошондой кылып деп секиртесиз. Махражына тийгизип туруп секиртесиз. Коф келсе, кофтун махражы кайер? Таң тилдин төр жагы менен таңдайдын төр жагы, туурабы? Акко депчи. Ошондуктан тилдин төр жагын таңдайдын төр жагына топтой кылып тийгизип туруп аркага секиртесиз. Акко. Мына жерде бада эрин болгондуктан эки эринди бири-бирине тийгизесиз да аркага секиртесиз. Тару. Көрдүңүздөрбү? Эми жакшылап аятты баштан этек жакшылап окуңуздар. Аркасынан кайталай келсеңиздер дагы болот. На ша ни
А дебеңиз. А, ка, ху, вал, аб, тар. Биздин сүрөбүз буюрса бүт ушундай кыска сүрө, бирок ичинде ушундай маселе бар да, бул Каусар сүрөсүндөчү. Биз оңойдо ойлогон менен анчалык татаалыраак биз көңүл албай турган жерлер бар. Эми биз Куранды ачтык. Куранды жакшылап караңыздар. Мен эмне себептен кээ бир тамгаларды эки тамга кылып жазып койгом. Эмнеге андай кылып бөлүп койгонбуз? Жакшылап карап туруңуздар. Мен бир сыйра сиздерге түшүндүрүп берем. Анан менен чогуу кайталайсыздар, анан өзүңүздөр дагы окуйсуздар. Биз эртерээк шашылып алган экенбиз. Азыр сиздер биринчи монуну бөлүк-бөлүктөрдү өзүңүздөрдүн көзүңүздөргө ылайыктап окуп чыгыңыздар. Мен бияктан жылдырып турам. Сиздер окуп кете бересиздер. Ошол чыккан тамгаларды ээрчип, биринчи не деп турат? Ин деп турат, баштаңыздар. Анда кеттик. Мен сиздерге жанагындай айткандай биринчи түшүндүрүп берейин. Мына жерде биз жанагыдан бери кыйналып аткан ин деген жер ушул жер, көрдүңүздөрбү? Анан м бир эле тамга турат, бирок үстүндө таштет тургандыктан муну биз эки муунга бөлөбүз. Ин дейбиз да, анан кийин ага наны кошобуз. Ин на. Анан муну неме өткөнкү сүрөлөрдө да өткөнбүз. Эгерде алифтин үстүндө, созулма тамганын үстүндө ушундай толкун сызык келсе, аны биз 6 кыймыл өлчөмүндө созобуз деп, ошондуктан 6 кыймыл өлчөмүндө созосуз. Ин на деп кармаңыз. Ин на көрдүңүздөрбү? Хамза турат. Хамзаны биз не кылып окуйбуз эми? Инна атойнакал дегендей жеңил эмес да. Инна той на кал каусар. Аракеттерин санасак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аракет 8 муунга бөлөбүз. Ин биринчи муун, на экинчи муун, үчүнчү муун, той төртүнчү муун, на бешинчи муун, кал алтынчы муун, кау жетинчи муун, сару сегизинчи муун. Көрдүңүздөр, биз могу биринчи аятта жакшылап көңүл бура турган жерлер кайсылар болду? Жакшылап караңыздар. Ин деген жерге көңүл бурушубуз керек. Анан на деген жерге көңүл бурушубуз керек. Экинчи жер созушубуз керек. Үчүнчүсү дегенге көңүл бурушубуз керек. Үчүнчүсү ушул хамза менен айынды чыгарышыбыз керек. Төртүнчүсү той деген жерге көңүл бурушубуз керек. Той деп эле кыргызча той деп өткөтпөшүбүз керек да. Той. На муну созушубуз керек. Анткени накал деп жаттаганбыз. Накал эмес. На кал. Мына жерде кдан сразу лга секиребиз, анткени алиф окулбайт. Эгерде уланып келе турган болсо, үстүндө сот келген алиф окулбай калат. Ошондуктан кал дейбиз. Кал кау. Анан бешинчи көңүл бура турган жер мына сару деген сөзгө көңүл бурушубуз керек. Анткени бул са тамгасы менен жазылган. Сару. Анткени биз муну сар деп жаттап алган болушубуз мүмкүн. Эми мындан ары сар эмес, сару. Кийинкиси фа.
Sol. Көрдіңіздер? Сол. Ләм тамғасында таштит бар. Фа сол ли роббика ванхар деп жаттаған болушыңыз мүмкін. Екі ли бар бұл жерде. Сол бірінші муын, ли екінші муын. Көрдіңіздер бе? Л екі муынға бөлінді. Әрекетте санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 әрекет бар екен. Мұныға қарағанда қысқарақ, бірақ 9 әрекет болғандықтан біз мұны 9 муынға бөлеміз. Не дейміз? Фа бірінші муын, сол екінші муын, ли үшінші муын, ли төртінші муын. Көрдіңіз бе? Роб бешінші муын, би алтыншы муын, ка жетінші муын, ван сегізінші муын, хар тоғызыншы муын. 9 муынға бөлдік. Фа, сол, ли, роб, би, ка, ван, хар. Анан кейінгі кеттік. Ин муынға бөлі олала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл 10 муынға бөлінеді екен. Жақшылап қараңыздар. Ин бірінші муын, на. Көрдіңіз бе? Бірінші инна менен екінші иннаның айырмасы бар да. Екеуін тең соза бербеңіз. Бірінші созылады, екінші созылбайды. Инна атойнакал дегендей, инна шанияка десеңіз тура емес болады. Анткени бұл жерде ешқандай созылма тамға жоқ, алиф жоқ, емес созбаңыз. Бар нәрсені оқуыңыз, жоқ нәрсені оқуаңыз. Көбіміздің қатауыз бар нәрсені оқуайбыз дағы, жоқ нәрселерді қоша алабыз да. Бұл жерде алиф жоқ болса да көбіміз созып алышымыз мүмкін. На деп шандай емес. Ин на екінші муын, на. Ша үшінші муын, ни төртінші муын, а бешінші муын. А. Ка алтыншы муын, ху жетінші муын, вал сегізінші муын, аб тоғызыншы муын, тар 10-чы муын болды. Көрдіңіздер? Эми баштан етек жақшылап қарап тұрыңыздар. Мен оқып берейін, анан өзіңіздер дағы қайталашыңыздар керек. Қайталап баштадық. Ар бір бөлікті тура қайталап тура шығарабыз. Даярбыз бі? Кеттік анда? Ин деңіз. Ин деген болсаңыз, на деңіз. На. Эми деңіз. Бұл жаңағындай оқшағанға да оқшап кетеді да. Себебі баяғы жүрек айланып жоқ ешнәрсе шықпай жатқан болса, қолды тамаққа салып дейбіз ғой, ошондо тамақтың булчуңдары иштеп кетеді да. Ошондой кылып машыгып көрсөңүз да болот, если что. Той. Той. Шашпайлы, қайталаңыз. Той. На. Кал. Кау. Сар. Қайталаңыз. Фа. Сол. Ли. Ли. Роб. Би. Ка. Ван. Хар. Ин. На. Ша. Ни. А. Ка. Ху. Вал. Аб. Тар. Қайталаған болсаңыздар, мен баштан етек бір оқып берейін, анан өзіңіздер оқыңыздар. Ин. На. Той. На. Кал. Кау. Фар. Фа. Сол. Ли. Роб. Би. Ка. Ван. Хар. Ин. На. Ша. Ни. А. Ка. Ху. Вал. Аб. Тар. Көрдіңіздер бе? Жаңағыдан бері біз бөлік-бөлік қылып
кошо албай аткан бөлүктөр ушулар да. Кошсоңуз ушундай эле бөлүк чыгат. Эми муну улап окусаңыз, бирок улап окууга шашпаңыз, дагы бир жолу эскерте кетем. Улап окуу азыр сиздердин максат эмес. Мен негизги ошол бөлүктөрдү туура чыгаргандан кийин сиздердин натыйжаны гана көрсөтүп бергим келип атат. Сиздердин натыйжа кандай болот? Ошол бөлүктөрүңүз ар бир бөлүгү туура болгон болсо, толук бөлүк туура болот. Толук бөлүк туура болсо кандай окулат? Жакшылап карап туруңуз. Сиз эми инна атойнакал каусар фасолли ли роббика ванхар инна шанияка хувал абтар деп окубайсыз да. Сиз не деп окуйсуз? Инна a'toynakal каусар деп окуйсуз. Экинчи аятта болсо фасолли ли роббика ванхар дебей фасолли ли роббика ванхар деп окуйсуз. А үчүнчү аятты инна шанияка хувал абтар дебей инна шаниака хувал абтар деп окуйсуз да, көрдүңүзбү? Экөөнүн айырмасы бар ошондой. Ошондуктан бир сыйра арабча тексттин айырмасын көрүп албасаңыз, тамгаларды таанып албасаңыз, кандай күчтүү окуган кары менен кыргызча окуган карынын айырмасын билбейсиз да сиз. Кыргызча тексттен окуган адамданчы. Ошондуктан арабча тексттен окуганга аракет кылыңыздар. Транскрипциядан эмес. Мен ошол кириллица деп айтам бери, ошол транскрипцияны айтып атам. Ал эми котормосун болсо, алда айырма жок, окуй бериңиздер. Котормо болгон болсо, албетте анын башка текст менен жазылбайт, алар кыргыз тилинде жазылат. Котормосун окуй бериңиздер. Мына транскрипциясын айтып атам. Транскрипцияны окубаңыздар. Арабча тексттен гана окуңуздар. Анда сиздер окуп баштаңыздар, мен сиздерге көрсөтүп турам кайсыл жерлерде окуш керек экенин. Шашпай, сабакта дагы, анан азыр дагы бөлүк кылып окуңуздар сиздер. Окуп бүткөн болсок, анда бүгүнкү сабагыбыз буюрса аягына чыкты. Бардыгыңыздар жакшылап даярданыңыздар. Анан мүмкүнчүлүк болсо, устаз же устазга карамап окуганга аракет кылыңыздар. Анткени өзүңүздөр баары бир кээ бир катаңыздар өзүңүздөргө билинбейт, бирок башка адамга билинет да. Ошондуктан ошондой аракет кылыңыздар. Эгерде устаз же устазга таба албасаңыз, биздин ссылканын астында комментарийде жазылган болот. Ошол ссылкага кирип курска катталсаңыздар дагы болот. Ал жакта сиздерди толук окутуп, ушул нерселерге машыктыра турган устаздар эркектер үчүн, аялдар үчүн устаздар дагы бар. Ссылкага кирип, ичиндеги өзүңүзгө ылайыктуу кнопканы бассаңыз, сабак группасына кошуласыз. Ошол жака кирип, буюрса сабагыңызды улантып, ушул сүрөлөрдү даярданып, анан тапшырып, экзамен тапшырып, жакшы окуп, бир жакшы жыйынтыкка жетип алсаңыз болот. Анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.